Аламүдүн суусуна 24 жаштагы жигит чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, кой таш эс алуу борборунда Аламүдүн суусунда 1998-жылы туулган эркек киши сууга агып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, кишинин сөөгүн чыгарышкан, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жалал Абадтын Окен районунда 6 жаштагы кызы зордуктоого шектелген 28 жаштагы жарандын иши боюнча сот уланууда. Кийинки отурум 15 августта болот. Кыздын жакындары аны өмүр бою камоону суранып жатышат. Тергөөнүн маалыматтарына караганда, шектүү 2022 жылдын 26 майында кызды мектептен келе жатканда үйүнө алып кирип зордуктаган. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, факты Окен райондук милициясында каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси зордук менен кылмыш иши козголуп, экспертиза дайындалган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү кылмышты жасаганын мойнуна алган жана райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмыш иши сотко өткөн. Кыргызстанда соңку кездери балдарга көрсөтүлгөн зомбулуктар, зордуктоо фактылары байма-бай катталууда. Ички иштер министринин маалыматына караганда, 2021 жылы өлкөдө жашы жетилектерге зордук зомбулук көрсөтүү 264 факты катталган. Ош облусунда суу түтүк аркылуу мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүп жүргөн жарандар кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, милиция жаран адамдарды Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өткөрүп, мыйзамсыз миграция уюштуруп жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча Ош облустук милициясынын тергөө кызматы тарабынан 10 майда кылмыш жаза кодексинин 168 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө Араван районунун Төкоргон айылынын 36 жаштагы тургуну кармалган. Ал тергөөдө Өзбекстандын жараны менен мыйзамсыз миграцияны уюштурууну сүйлөшүп, бир жагы Кыргызстандын, экинчи жагы Өзбекстандын аймагында орун алган суу агуучу темир түтүк аркылуу Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүүнү уюштургандыгы аныкталган. Чек арадан мыйзамсыз өткөрүүнү уюштургандар камакка алынып, ал эми өздүгү аныктала элек Өзбекстандын жаранын аныктоо максатында кошуна мамлекеттин укук коргоо органдарына эл аралык келишимдердин негизинде тийиштүү документтерди даярдап жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Ысык көлдө агро аптеканын мурдагы кызматкери сейфтен ири суммадагы акча уурдап өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, 18-жылда Каракол милициясына 260 000 сом акча уурдалгандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Жерине милиция кызматкерлери агро аптеканын короосуна кошуна үйлөрдүн чатыры аркылуу түшүп, имараттын кире бериш эшигин талкалап, видео көзөмөл камераларын өчүрүшкөндүгү аныкталган. Андан соң алар сактоочу жайдан ачкыч алып, сейфти ачкан. Кылмышка шектелип, компаниянын мурдагы кызматкери 37 жаштагы жаран кармалган. Ал чек арадан өтүүгө аракет кылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин уурдоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Каракол милициясынын тергөө кызматы окуянын чоо жайын тактоо иштери улантылып жаткандыгын билдирди. Россиянын Москва облусунда өрттү Кыргызстандын жарандары жабыркаган жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Маалыматка караганда, Исра районунда Петровский айылындагы Озон кампасынан өрт чыгып, 1000ден ашуун адам эвакуацияланган. ТАСС жана РИА Новости кампадагы өрт 17 саатта өчүрүлгөндүгүн, 11 адам жабыркагандыгын, экөө өтө оор абалда экендигин жазышууда. Имараттын 40 000 чарчы метр жери күйүп, чатыры кулап түшкөн. 28-июлдан 29-уна караган түнү Москва шаарындагы хостелден чыккан өрттөн 8 адам каза тапкан. Арасында өзбекстандык мигранттар болгон. Ысык көлдө 4 өспүрүм эс алуучуларды оюнчук тапанча менен коркутуп тоноп кетишти. Бул тууралуу аймактык милициядан билдиришти. 30-июл күнү Бишкек шаарынын 20 жаштагы жашоочусу кайрылган. Ал 20-июлда саат 23-тө Бостери айылындагы университет пансионатындагы көл жээгинен тоноп кетишкендигин билдирген. Анын айтымында, энесинин жанынан 4 бала келип, курал такап коркутуу жолу менен телефонун, күмүш шекектерин жана акчасын тартып алышкан. Материалдык чыгым 43 000 деп эсептелген. Шектүү катары 4 өспүрүм кармалды. Алар Жалал Абад облусунун 17 жаштагы Нарын жана Чүй облустарынын тургуну болуп чыкты. Милиция алар күнөөсү мойнуна алгандыгын билдирди. Колго түшкөндөрдүн биринин жанынан оюнчук тапанча табылган. Соттун чечими менен 4 тең 1 айга камакка алынды.